Кыргызстанда 11 мартка карата коронавирустагы 20 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Акыркы суткада 25 адам илдеттен сакайып чыкса, 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 161 бейтап, амбулатордук түрдө 210 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.707 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 195.786 айыгып чыкса, 2969 каза болду. Сокулукта акча жана төлөм терминалдарын урдоого шектүүлөр кармалышты. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, февраль айында Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына 2 жаран арыз менен кайрылып, азык-түлүк саткан дүкөндө белгисиз бирөөлөр киришип, акча каражаттарын жана төлөмдөрдү кабыл алуучу терминалды урдап кетишкендигин билдирген. Анда биринчи факты боюнча 4000 сом жана ичинде 44.000 сомдон ашык каражаты бар терминал уурдалган. Ал эми экинчи факты боюнча 29.000 сом акча жана жалпы баасы 1 миллион сомдук терминал уурдалган. Бул фактылар кылмыштардын бирдиктүү реестеринин кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоо боюнча катталып, териштирүү иштери башталган. Аталган кылмышка шектүү катары 2001 жана 1999 жылы туулган 2 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда. Нарын облустунун Кочкор районунун Борбору Кочкор айылында мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин эстелиги ачылды. Иш-чарага президент Садыр Жапаров баш болгон бир катар саясий ишмерлер катышты. Кыргыз СССРдин 1961 жылдан 1985 жылдары башкарган Турдакун Усубалиевке Кыргыз эл баатыры намы ыйгарылган. Ал 2015 жылы 86 жаш курагында көз жумган. Турдакун Усубалиевдин ысымы Бишкек шаарынын эски аянтына, Нарын шаарынын Борбордук аянтына берилген. Нарын шаарынын Борбордук аянтында эстелиги орнотулган.